Шарттары начар. Суук бир жагынан. Экинчиси жолдору начар. Кыштын күнү муз болот, тайгаланып, титиреп басасың да ошол. Аяктар тоңуп баса албайсың да, кар. Аябай муз болуп жыгылганда күндөрүбүз болгон. Кала тургундары айтып жаткан Каракол шаарындагы бул базар чындыгында шарты жок, соода кылганга да ыңгайсыз. Жолдору аң чөнөккө толуп, айрыкча жаан чачында суу каптап, кышкысын муз тоңуп, базарга келгендерди түйүшкө салат. Суукта турабыз, ысыкта турабыз дегендей көрүнүп турат. Баары жок төрт тарабыбыз ачыкта. Сквозняк. Кыштын күнү могу жер көк муз болуп калат. Бекер турбайбыз, ошону көк музду тиги эмелер менен чагып жыйнайбыз да өзүбүзчө, башка ким жыйнап берет деле. А вот жабык, крытый, жылуу жер болсо баарыбыз деле сүйүнөбүз го. 5 жылда эле уже ден соолук кетти да. А вот 20-30 жылдан бери иштегендерге мен не завидую да. Көп жылдан бери келаткан бул көйгөй жөнгө салынып, эми калага жаңы муниципалдык базар курулууда. Ири соода борбор 3 блоктон туруп, негизги корпусу 3 кабаттуу болот. Бардык шарттар менен жабык соода түйүндөр орун алат. 250ге жакын унаа бата тургандай унаа токтоочу жайы да каралган. Ушул тапта курулуштун алгачкы этабындагы жумуштар аткарылып, биринчи кабатын көтөрүүгө даярдык иштери жүрүүдө. Нулевой отметкага чыгалы деп калдык буюрса. Ички подпорный стена колонналарды куюп бетон куюп баратабыз да азыр. Соода борбору 3 этаждуу болот. Өзүнүн көрүнүшү боз үйдөй болот. Биринчи блок. Андан тышкары экинчи, үчүнчү блогубуз бар. Мында бул соода борборунан тышкарычы. Алар 5 этаждан болот. Проект боюнча мына могу азыркы турган плитанын үстү парковочный стоянкалар болот. Четтеринде жашыл зоналар болот. Бул муниципалдык базардын келечеги менин оюмча абдан кең. Ак Тілек базарыбыз болсо мурун баягы жеке менчиктин карамагында болчу, частныйлар болчу. Ошондуктан алар бюджетибизге көп деле салым кошалчу эмес. Ал эми бул жерден болсо биз муниципалдык базар болгондуктан муниципалдык Каракол шаарынын бюджетине түздөн түз киреше алып келе тургандыгы айкын болуп турат. Жылына 1,5 миллиондун тегерегинде салым кошот деген эле болжолдуу түрдө деген ишеничте турабыз. Жаңы базар жалпы 8800 чарчы метр аянтты ээлейт. Курулуш президенттин иш башкармалыгы тарабынан ишке ашууда. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.